Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абаддагы Бек-Абад чек ара өткөрмө пунктуна барып, курулуш иштеринин жүрүшү жана посту ачууга даярдыктар менен таанышты. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара толук аныкталып бүткөндөн кийин эки өлкөнүн ортосундагы бир нече өткөрмө постторду ишке киргизүү макулдашылган. Анын ичинде Жалал-Абад облусунан 6, Оштон 3 чек ара өткөрмө посту ачылуусу күтүлүүдө. Бек-Абад чек ара посту жөө адамдарды жана унааларды өткөрүүгө ылайыкталууда. Кирип чыккандарды каттоо үчүн жалпы 6 терезе орнотулуп, күнүнө 7-8 миң кишини тейлөө мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бек-Абад чек ара өткөрмө пункту Жалал-Абад облусун Өзбекстандын Андижан облусу менен бириктирет. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жалпысынан 15 чек ара өткөрмө бекети бар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Бириккен Араб Эмираттарына болгон иш сапарынын жыйынтыгында 9 эл аралык документке, анын ичинде Биргелешкен холдинг түзүү боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюлду. Бул тууралуу өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи жана Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мухаммед Саиф Аль-Сувайди жолугушуусунда белгилүү болду. Жапаров Кыргыз Эмират мамилелери жогорку деңгээлде өнүгүп жатканын белгиледи. Учурда биздин мамлекеттик органдар Биргелешкен холдинг түзүү боюнча документти ратификациялоону тездетүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Келишим жакында күчүнө кирип, компания өз ишин баштайт. Бул эки өлкөнүн инвестициялык кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарары шексиз, дейт Акылбек Жапаров. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Жапаров айыл жерлерин таза суу менен камсыз кылуу, өлкөдө арзан турак жайларды куруу, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү долбоорлоруна көңүл бурду. Өз кезегинде Бириккен Араб Эмираттары тарабы стратегиялык долбоорлорду каржылоодо өнөктөш болууга жана экономиканын маанилүү секторлоруна багытталган долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди деп белгиледи. Кемпир-Абад иши боюнча массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналып камакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартова, Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков, Розайым Нарматова, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова, активисттер Атай Бейшенбек, Перизат Суранова, Жалал-Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков билдирип, борбордун кызматкерлери абактагылар менен жолугуп чыкканын айтты. Жалпысынан 7 киши ачкачылык жарыялады. Азырынча абалдары жакшы, биз муну көзөмөлгө алып, кабарлап турабыз, деди Рыспеков. Жазаларды аткаруу кызматы Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткандардан ачкачылык жарыялаганы тууралуу арыз түшө элек экенин билдирип, маалыматты тактап берүүнү убада кылышкан. 12-13 декабрда Бишкектин 1-Май райондук соту Кемпир-Абад иши боюнча кармалып, камакка алынган 23 кишинин тергөө абагындагы мөөнөтүн дагы 2 айга, 20-февралга чейин узартты. Саясатчы Азимбек Бекназаров 23 февралга чейин камакта калган. Нурлан Асанбековдун үй камагындагы мөөнөтү да 20 февралга чейин узартылган. Бул күндөрү жалпы 25 адамга карата чечим чыккан.